Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн аябай сонун, аябай тез жасалуучу бир печенье рецепти менен бөлүшөм. Эң алгач эле жумуртканы чагып алабыз. Чагып алгандан кийин үстүнө бир аз чымчым туз кошобуз. Туздун үстүнө эле сахарды кошобуз дагы аябай жакшылап миксер менен аралаштырып жиберебиз. Жөнөкөй венчик болбойт, сөзсүз миксер болуш керек, анткени аябай көбүрткөнгө жакшы. Дал ушундай кылып эле миксер менен жакшылап аралаштырабыз. Бир 8 же 10 мүнөт аралаштырабыз. Аябай көп аппак болуп чыгат. Дал ошол моментте болгондон кийин үстүнө унду кошобуз дагы кашык менен же болбосо лопатка менен эле ушундай аралаштырып коебуз. Бир аз кашыкка жармашкан масса болот. Массанын үстүнө дагы бир кашык сахарды кошуп жиберебиз дагы жакшылап аралаштырып жиберебиз. Андан кийин гана биз духовканы ысытып 190 градуска ысытып коебуз дагы бир кашыктын жардамы менен дал ушул видеодо көргөзүлгөндөй алып кое беребиз. Кандай болсо дагы тоголок болуп, жайылып, өзү жакшына болуп бышып калат. Ошондуктан сулуу эмес чыгып калды деп капа болбоңуздар. Мынакей ушундай кылып эле тизип баарын даярдап алгандан кийин алдын ала ысытылган духовкага салып бир 10 мүнөт, 15 мүнөт бышырып алабыз. Мынакей караңыздарчы, биздин оңой жасалуучу печеньябыз даяр болуп калды. Дал ушундай болуп бөлүнгөндө да ушундай сонун болуп чыгат. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Биздин видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Жана биздин каналга катталып, ушул видеону башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Дагы жаңы рецепттер менен, жаңы видеолор менен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.